Кыргызстанда 24 майга карата коронавирустагы 191 адамдан аныкталды. Бишкек шаарында 4, Чүй облусунда 1, Талас облусунда 1 бейтап каза болду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык Бишкекте 121, Ош шаарында 11, Чүй облусунда 28, Ош облусунда 2, Таласта 6, Нарында 8, Ысык көлдө 11, Жалал Абадта 4 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 308 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак Бишкекте 224, Ош шаарында 7, Чүй облусунда 64, Ош облусунда 5, Талас облусунда 2, Нарында 2, Ысык көлдө 4 адам сагайды. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1571 бейтап, амбулатордук шартта 2228 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1062 бейтаптын абалы орто оор, 411 адамдын абалы оор жана 81 бейтап өтө оор абалда жатат. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 102702 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 96119 киши айыгып чыкса, 1757 адам каза болду.